Бийликтин 3 бутагынын бири сот системасы. Өлкөдө адилеттүүлүк өкүмдүүлүк кылбаса, мыйзам иштебесе албетте өнүгө болбойт. Экономика көтөрүлбөйт. Ал эми бул тармакта иштеген судьялардын кесипкөйлүүлүгү жана жүргүзгөн иши сот жаатынын өзөгүн, багытын аныктайт эмеспи? Кыргыз коомчулугунда сот тармагы көбүнесе жабык келип, карапайым калктын, коомчулуктун чейин кабары жокко эсе. Мына ушул ортодогу ажырымдан арылуу максатында сот системасында иштеген судьялар тууралуу кенен баяндап берүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Чүй облустук сотунун төрагасынын орун басары Жыргал Мурзалиева тууралуу айтып беребиз. Жыргал айым сот системасында 2000-жылдан бери иштеп келе жатат. Башкача айтканда, сот тармагын ийне жибине чейин билген, тасыккан адис десек жаңылыштык болбос. Өзүнүн кесипкөйлүүлүгү, аракети менен облустук соттун төрагасынын орун басарына чейин көтөрүлгөн. Ар бир иште кылдат карап, эч бир нерсе көз жазымда калтырбаганга ар дайым аракет кылып келет. Биз болсо административдик иштерди карайбыз да. Ошол ар бир ишти караганга чейин бир сыйра иш менен таанышып, алардын жагдайлары менен таанышып, андан кийин ошол ишке даярданыш керек да, негизичи. Кандай суроолор бериш керек, кандай документтерди талап кылыш керек, кайсы ошолордун баарын талкуулап, бир сыйра уже мындай белгилеп, андан кийин соттук процесске барыш керек. Антпесе ишке даярдык болбосо, анда иштин мааниси да кетип калат, иш волокита болот, анан негизи туура эмес болуп калат да. Анткени кылдат даярдык болбосо, соттун имиджине терс таасирин тийгизиши толук мүмкүн. Анан тараптарга да билинип калат судья даяр болбогонунчу. Ал да мындай аябай негизи мындай терс таасир берет да, негизи соттун да имиджине. Ошондуктан ишти жакшылап текшерип, билип, таанышып, кандай суроолорду бериш керек, кандай документтерди талап кылыш керек, ошонун баарын алдын ала билип, алдын ала белгилеп, анан ишти караганга барыш керек. Ошондо гана иш жакшы каралып, негиздүү, анан мыйзамдуу болот. Итак, доложите явку. Представитель Баларбеков и второй представитель Токтамали Иванова. Албетте, көпчүлүк жарандарды соттук иштердин жылып кете бергени кызыктырат эмеспи? Көрсө себептери төмөндөгүдөй экен. Эң биринчиден тараптар келбесе ошондо жылдырылат иштерчи негизи. Эң биринчи себеп ошол тараптар келбей калса, тараптар эмне үчүн келбей калат? Анткени алар кабардар болбой калышы мүмкүн, билбей калышы мүмкүн ал процесс жөнүндө. Почта менен кетет да, баягы кабарлоочу, ал жетпей калышы мүмкүн. Жетпегенде анда билбей калат тараптар, ошондуктан келбей калышат. Бирок кабардар болсо, тараптар келет. Бирок кээ бирде тараптар өздөрү кандайдыр, особенно баягы адвокаттар тараптан, өкүлдөр тараптан арыздар түшөт. Бул процессти башка күнгө жылдырып койгула, башка процессте болуп калдым, ошондуктан бул процесске келе албайм деп, ошондой да өтүнүчтөр келип түшөт. Ошондо дагы соттук коллегия баягы сот иштин мөөнөттөрү дагы болсо, ошондой өтүнүчтү канааттандырып, ишти башка күнгө жылдырганга аракет кылабыз да. Бирок негизи ал туура эмес да. Кабардар болдуңбу, тарап келиш керек, иш каралыш керек, чечим чыгарылыш керек. Сот системасына келгенге чейин Жыргал Мурзалиева юстиция министрлигинде эмгектенген. Бирок табигатынан көз карандысыздыкты, чечим кабыл алууну жактырган айым сот тармагына кызыгып судья болууга белсенген. Конкурска катышып, жеңип чыгып алгач, Сокулук районунун судьясы болуп дайындалган. До судейской работы я работала в Министерстве юстиции, в отделе нотариата и адвокатуры. Но поскольку это министерство, то там, естественно, существуют такие понятия, как подчиненность, властные полномочия.
И в один момент, я работала там 6 лет, в один момент я почему-то захотела самостоятельной работы. С тем, чтобы мои решения были самостоятельные, и чтобы я могла за них сама нести ответственность. И как раз в это время проходил конкурс на должность судьи, и я приняла участие в этом конкурсе, и через полгода получила назначение в Сокулукский районный суд. Жыргалайымдын айтымында Кыргызстанда сот болуу оңой эмес. Анткени адилеттүүлүккө жетиш үчүн кээде системага каршы чыгууга туура келет. Өлкөдө сот системасы барган сайын калыптанып келе жаткандыктан күнгөй тескейи бар. В Кыргызстане судьей быть очень непросто. Даже с учетом того, что в какое время мы сейчас живем, какие события происходят у нас в Кыргызстане, учитывая то, что государственность у нас только, несмотря на то, что как государство Кыргызстан существует уже определенное время, тем не менее проблемы государственности до сих пор у нас имеются, и все это не может не сказаться на работе судебной системы, в том числе и для каждого судьи индивидуально. Поэтому работать судьей в Кыргызстане очень непросто, сложно, приходится противостоять многому, даже принимать решения достаточно сложно. Вот. И хотелось бы, что в будущем судьи все-таки в Кыргызстане работали в таких условиях, когда на них не могло оказываться никакое давление, когда они могли быть по-настоящему независимыми, честными, неподкупными. Я думаю, все-таки судьи наши стараются так работать, большинство судей. Но, как говорится, нет предела совершенству. Для того, чтобы наша судебная система по-настоящему, по-большому стала вызывать доверие общества, для этого нужно приложить очень много усилий в будущем и в настоящее время. Биздин сот системасы башка мамлекеттердикинен анчейин айырмаланбайт. Негизги эле айырма жаш мамлекет болгондуктан бардык тармагыбыз акырындап калыптанууда. В институциональном плане наша судебная система особо не отличается, например, от судебных систем постсоветского пространства. Те же самые принципы, то же самое теория разделения властей, которая закреплена в Конституции практически каждого государства, да? Допустим, демократического в настоящее время. Вот. Законодательство в основном тоже похожее, особенно на постсоветском пространстве. Тем более многие принципы процессуального права, материального права все-таки мы заимствовали из европейской системы права. Поэтому особо наша система так особо не отличается. Жыргалайым менен сот системасындагы негизги көйгөй болгон соттордун көз карандысыздыгы тууралуу ой бөлүштүк. Анын айтымында, эгер судья көз карандысыз, ишин мыкты билген кесипкөй болсо, кандай гана иш болбосун, мыйзам чегинде туура чечим кабыл алат. Эгер сырттан кандайдыр бир таасир же басым бар болсо, албетте кыйынчылыктар туулат. Эми мен болсо көп жылдан бери биринчи май райондук сотуна иштейм. Резонанстуу иштерди караган, ар кандай иштерди караган, шайлоо учурунда көп иштерди караганбыз. Анан негизи ал жерде аябай эле мындай судьялар ар кайсы тараптан, ар тараптан эле мындай кандайдыр бир басым болот да сотторго. Бирок ал басымга деле судьялар өздөрү мындай туруштук бере алса болот да. Анан баягы бизде соттордун арасында бир сөз бар. Твое спасение — это твое законное решение деп. Кандайдыр бир адам звонить этпесе, чалбаса, айтпаса, сен ошол ишти туура карап, мындай мыйзамдуу чечим чыгарсаң, ошол чечим күчүндө калса, ошол чечим өзүң ошол судьяны сактап кетет да. Жыргалайым өз ишин мыкты билген кесипкөй судья. Ал эми үйдө болсо камкор эне, неберелеринин жакшы көргөн чоң энеси. Аял заты болгондон кийин тамакты да мыктылап жасайт. Эми аял киши болгондон кийин баягы башка аял заттар кандай
оокат кылса, ошондой эле биз деле судьялар деле ошондой оокат кылабыз. Ошол эле үй бүлө, ошол эле балдар, ошол эле бир туугандар, ата эне, алардын баарына көңүл буруп, балдарды тарбиялап, үй оокатын өз жүрүшүн даярдап, турмушта кандай аялдар кандай болсо, ошол судьялар деле ошондой. Эч кандай айырмасы жок. Тамак жасаганды билесиз? Тамак жасаганды билебиз да, бирок тамак жасаганды мен жакшы көрөм. Тамакты жакшы жасайм. Баары макташат, ата-энем, бир туугандарым, досторум, балдарым. Бирок азыркы учурда тамакты көп жасабай калдым, анткени балам үйлөнүп, келинди болуп, азыр көп учуру ошол келиним тамак жасайт. Ар бир адамдын келечектеги кесипти тандоосунда ата-энесинин, үй бүлөсүнүн тарбиясы таасири болот. Жыргал айым интеллигент үй бүлөдө чоңойгон. Атасы Нуржан Мурзалиев бир катар жооптуу мамлекеттик кызматтарда иштеп, эл жерине ак кызматын өтөгөн адамдардан. Бир канча китеп жыйнактарынын автору. Апасы Апал Омурова да мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Ар дайым кызына акыл насааттарын айтып, баталарын берип, кеп кеңештерин берип турушат. Дайыма принципиально туруп, резко айтып, буну мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген кыялдар Гүлмарамда бар. Ошол үчүн жетекчиликти туура келип калды, көп жылда жетекчи болду. Барлык барган жерлеринде директор школа же башка областный жетекчи болгондо бар жерде иши, бардык аппараттары да жакшы, абдан жакшы өшүп, кызымды туурашат да. Ошондой болот да. Ал эми судья болгон үчүн айтып атпаймынбы? Адамдын мындай самостоятельный немелер болуш керек да, өзүнчө жекече ойлору болуш керек. Өзү адамгерчиликке караган мамилеси, ою ошондой болуш керек. Уулум болсо, колу ачык, эч нерсени аябаган. Ушундай жигит. Ошон үчүн банкир. Менин мисалы үчүн кызым абдан справедливый деп ойлойм, себеби мен кулагына биринчи баргандан барып ушундай деп айтканым. Таза, дайыма өзүңдүн сөзүң болуш үчүн, баскан турганын көңүлүң ачык болуш үчүн, элчиликке каршы дайыма таза болуш керек. Эми силерге айтарым, кандай кызмат иштесеңер дагы чын көңүлүңөр менен, өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен иштеш керек. Ошо жерден анан кийин жаркыраган маселелердин баарын ошол жерде чечесиңер. Кимдин иши жакшы болсо, ким кандай эмени кааласа, ошону айтыш керек. Кызматта дайыма өзүңөрдү жакшынакай алып жүрүшүңөр керек экен. Ошондуктан мен ушуну күтөм силерден. Бир туугандарда Жыргал айымдын кичинесинен окууга болгон кызыгуусун, зеректигин, көз карандысыздыгын айтып өтүштү. Ушул Жыргалга кийин мектепке баргандан баштап анан ушул үйгө көчүп келди, ушул жерде чоңойду. Кичинекейинен эле мындай китепке жакын болуп, өзүчө абдан мындай аракетчил болчу, абдан мындай тырышып, окуп, окуусундагы жалаң жакшы 5 менен окуп бүттү. Анан эми үй бүлөдө кандай десем, үй бүлөдө Жыргалга ата-энеге күйүмдүү абдан. Ата-энеге бир тууганга абдан күйүмдүү. Биз үчүн, ошо ата-энебиз үчүн, бир туугандар үчүн колунан келген эч нерсесин аябайт. Жароокер аябай. Багы берсем, ошо бир туугандар үчүн жасасам деп эле турат. Анан ошо менен бирге эле кызматта абдан мындай өзүнүн принципиалдуу көз карашы бар, ишине так.
Жыргал айымдын кесипкөй, өз ишине түшүнүү менен даана, так мамиле жасап, адилеттүү жыйынтык чыгарууга негиз болгон өзгөчөлүгүн эмгек жолу, сот системасындагы активдүү орду жана талаптагыдай жоопкерчилиги аныктап турат десек болот. Республикада сот бийлигинин сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү катары адилеттүү жана системанын өзгөчөлүгүн өздөштүрө билген, судьялыгынын жана жогорку деңгээлдеги кесиптик артыкчылыгын далилдеп кызмат өтөдү. 10 жылдан ашык мезгилден бери судьялардын теоретикалык жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча республикалык курсунда орчундуу маселелер боюнча дайыма лекция окуп, практикалык сабактарды өткөрүп келет. Жыргал Мурзалиеванын кесипкөйлүүлүгү жана соттук иштерди мыкты алып баргандыгын кесиптештери да баса белгилешип, андан үлгү алаарын кошумчалашты. Анткени Жыргал айым ар дайым изденүүнүн артында жана бийиктиктерди багындырууга аракети күч. Бүгүнкү күндө жаш жаңы тандалып келген сотторго жана сот системасында иштеген кызматкерлерине, жаш адистерге, сот аппараттарына Мурзалиева Жыргал Нуржановна чынында татыктуу үлгү бере турчу мыкты судьялардын катарын толуктайт. Биз бүгүнкү берүүбүздө сот тармагында 20 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Жыргал Мурзалиева тууралуу кенен байындап бергенге аракет кылдык. Анткени өз ишин мыкты билген, элдин жүгүн көтөргөн азыркынын курманжан даткасы болгон Жыргал Мурзалиевадай айымдарыбыздын эмгектерин коомчулук билиши керек деп ойлойбуз.